УКМК тарабынан аябай көп кемчиликтер кеткен. Азыр жаңы жетекчиликке да кайрылам, сизден да суранам. Арыз муун менен кайрылгандан корккон жарандар көп болуп атат, ишкерлер көбүнчөсү. Тоноп оокатын алып койгондор көп экен. Ошол ички иштер министри УКМКнын катарындагы адамдар экен. Кызматтан алынган адамдардын да фамилиясы. Анын баары сиз угат болуш керексиз. Бирок деген ал ишкерлерге ачык жазгыла десем, эми ошол эле адамдардын иштери, туугандары прокуратурада иштейт экен, администрация президенти да иштейт экен. Бишкек шаары ушунчалык кичинекей, тууган тушкандары менен элди, ишкерлерди тоноп, аягында деген эл ошол иштеп жаткан жарандарыбыз коркуп, арыздангандан да коркушат. Эгер ошол адамдар арыз мундарын жазса, мен бул каттарды сизге түзмө-түз жөнөтөм. Кабыл алыңыздар деп да суранам да. Аябай көп учурлар болуп атат. Анан суранат элем, мамлекетке өткөрүлгөн мүлк боюнча УКМК расмий тизмени жарыялаш керек. Канча оокат чынында ишкерлерден алынды, канчасы добровольно дегендей, канчасы принудительно, канчасы чын эле ошол мамлекетке өттү деген суроолор келип атат мага. Көпчүлүк учурларда ошол иштеп жаткан УКМКнын кызматкерлери өздөрүнө каттап алган, туугандарына каттап алган учурлар көп деп ачык айтылып атат. Бирок муну деген президентибизге жеткирип койгула, арызданганда биз коркуп атабыз, азыр деле коркуп атабыз деп атышат. Рахмат.